Siz dal ушул маалыматты уккан билеңиз. Эгерде укпаган болсоңуз угуп алыңыз. Камчыбек Ташиевке ыраазы болосуз. Тажиктер Рахманга нааразы болуп, кыргыздар биздин жерлерибизди көп алып койду деп жатканы айтылууда. Бишкекте дагы үрөй учурган окуя катталды. Жөө өтмөктөн өтүп бараткан кызды уна ыргыта сүздү. Ал кыздын калтырап атканын көрүүгө болот. Азыркы учурда Ошто Снос деген жазуу популярный болууда. Бул жазууну көрүп алып, айыл тургундары дүрбүлөңгө түшүшүүдө. Алдыңкы кабинасы жок болуп кеткен, газ жүктөп келаткан унаанын тормозу иштебей, кырсыкка кабылып, айдоочу каза болгондугун айтышууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Мынакей могу Бишкек тараптан келатып, тормоз качып, маяка түшүп, жака түшүп кетет. İçinde gaz var ekan. Niye maşina ekan bilinmeydi. Ama yerda baykuş водитель жатат. Объяснить жауап берет. Экөөнү азыр. Бишкек тарап. Ош тарап. Курулуш материалдарын ташып бара жаткан жүк ташуучу унаа күйүп кетти. Чүйдөгү айланма жолдо курулуш материалдарын ташып бара жаткан жүк ташуучу унаа өрттөндү. Окуя Гавайи салуу борборунун жанында болгон жана унаанын айдоочусу тирүү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Айылдын бардык эли дүрбөлөң. Депутат өзгөндө Снос сөзү жолдон бери жазылып кеткенин айтты. Бүгүн 19 марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Улугбек Урмонов Ош облусунун Өзгөн районундагы айылдардын көчөлөрүнө Снос сөзү жазылганын айтып, тийиштүү органдардан түшүндүрмө талап кылды. Ал бул боюнча мектептин ачылышына катышууга барып көргөнүн билдирди. 3 айылды бириктирген айыл өкмөттүн жолу бар. Ал эч кандай республикалык маанидеги же шаардын жолу эмес, же болбосо өзгөрүү кирип, кеңейтилип жаткан жол эмес. Айылдын бардык эли дүрбөлөң болуп, жанагы Снос деген сөздү кайдалап жатышыптыр. Айылды бүт кыдырып, ошол жазууну жазып чыгышыптыр. Бул не деген жорук? Шаарды тартипке келтирүү же мыйзамсыз курулуштарды алуу болсо каршы эмеспиз. Бирок бирөө ушундай кылып жатыптыр деп эле бүт бардык жерде болсо. Кичинекей айылдагы жолдордун эмне маселеси бар ал жерде? Буга өкмөттөн жооптуу кишилер так жооп берип койсун. 2 күн бою элдер эмне болуп жатат, биздин жол чоңоёбу деп сурашты, деди ал. Айта кетсек, Ош шаарында мэр болуп барган Жеңишбек Токтурбаев каладагы кызыл сызыктан ашып кеткен имараттарга Снос сөзүн жаздырып келет. Аталган сөз жазылган соң объект бузулууга тийиш. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, Снос боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Албетте комментарийге калтырыңыз. Түштүк магистралда дагы бир жөө адамды унаа сөздү. Бишкектеги Түштүк магистралда жол кесип өтүп бара жаткан кызды унаа сөзүп кетти. Бул тууралуу окурман билдирди. Видео тасма 18 мартта тартылган. Окуя Масалиев көчөсүнөн Тыналиев көчөсү менен кесилишкен жеринде болгон. Буга чейин аталган көчөнүн Садырбаев, Тыналиев көчөлөрүнүн ортосунда жайгашкан жөө адамдар өтүүчү жолдон өтүп бара жаткан кызды унаа сөзүп, ал көз жумганы маалымдалган. Кийин аталган белги алып салынары кабарланган. Бүгүн кетирсе да ыраазымын. Ташиев отставкага кеткенге даяр экенин айтты. Бүгүн 19 мартта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маалымат берип жатып, отставкага кетүүгө даяр экенин билдирди.
Президентибиз 4,5 жыл мурда келгенде эле биз чек араны бүтүрүшүбүз керек, мамлекетибизге чыныгы эгемендүүлүктү алып беришибиз керек деп айткан. Бирок ортодо кайгылуу окуялар болуп кетти. Ошол учурда мен өлкө башчысына бир нече жолу кайрылып, мен муну чече албайт окшойм, башка адам чечсин дегем. Бирок президент болбостон сен чечесиң, экөөбүз чечебиз, экөөбүздү гана чечүүгө мүмкүнчүлүк бар деп мени алдыга сүрөп келди. Мына ошентип акыркы жеңишке жеттик. Мен өмүрүмдө эң чоң мамлекеттик жумуштун башында туруп, аны чечип бердим. Эми мени президент бүгүн чакырып, отставкага кетирсе дагы ыраазы болуп кете берем, деди Ташиев. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо маселеси каралды. Айта кетсек, 13 мартта Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууга кол коюшкан. Депутат тажиктер Рахмон менен Ятимовго наразы болуп жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Аккулу Бердиев парламенттин бүгүнкү жыйынында коңшу тажикстандыктар чек ара маселесин чечүүдө президент Эмомали Рахмон менен УКМК төрагасы Саймомин Ятимовго наразы болуп жатканын айтты. Жерди бөлүшкөндө эч бир тарап ыраазы болбойт. Биздин угушубузга караганда Ятимов менен Рахмонго эли кыргыздар жерибизди көп алып коюптур деп наразы болуп жатат. Ошондуктан эң башкысы Камчыбек Кадыршаевич, сизге ыраазычылык. Урматтуу туугандар, мындан кийин заманыбыз тынч болсун, деди Аккулу Бердиев.